арам да ырыскы болуп эсептелеби? Кыяматта кандай жооп берилет дейт. Адал нерсе бул ырыскы болот, шек күмөнсүз. Бирок арам оокаттагы ырыскы болуп эсептелеби кандай? Десе акыйдада талаш тартыш бар. Бул дагы акыйдага тиешелүү суроо. Ахлу суннат вал жамаа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келген ишеним жолунда адал дагы арам дагы бул ырыскы болот. Бир гана Муътазила деген жамаат болгон, акылга көп басым коюп, шариатка көп ээрчибей калган адамдар болот. А кишилер айткан, адал Кудай буйруган ырыскы, арам ырыскы эмес, пенде өзү кылат деген. Анда биздин алымдар айткан, анда бир адам өмүр бою каракчылык менен өмүр сүрсө, ал Аллахка ырыскы берген эмес болот ошондо. Куранда Аллах айтып атпайбы? Ва ма мин даббатин фил ард илля алаллахи ризқуха. Жер бетинде кыбырап жүргөн жандыктын бардыгын ырыскысын Алла берет дейт. Анчына каракчы деле кирет да, туурабы? Жөө кирип атканда чоң каракчы кирбей калат беле. Каракчы ошондо ал аятка каршы келип атпайбы? Рызкы жок жашап аткан болот. Рызкысы жок деген сөз түгөндө өлүш керек болот да адам. Ичер суусу түгөнгөн адам жок. Арам дагы рызкы болуп эсептелет. Мунун далили Оштон чыккан, күнөстү Ош кааласынан чыккан. Сыражыттын Оши деген атабыз хижраттын 575-6-жылымынан кайтыш болгон алым айтат. Ва инна сухта ризкун мислу хиллин ва якрах мақали кулли қали. Арам дагы адал сыяктуу эле рызкы болот. Менин сөзүмдү көпчүлүгү сиңире албай жактырбаса дагы дейт. Стамбулда эң биринчи исламда фатих кылып ачкан ким болот туугандар? Мухаммадунул Фатих болот. Ошонун устазы Ибрахим Хыдырбек деген адам болгон. Хижраттын 863-жылы кайтыш болгон, 9-жылы маалымы. Ошо киши ыр саптарында ушул сөздү айткан сиздин сурооңузга. Не деп айткан? Ва ризқу ма сиқа лил хайвани я'кулуху мухарраман кана ва мубахан фахуа қисмани дейт. Рызкынын анықтамасы эмне? Тирүү жанга Аллах жөнөткөн нерсенин бардык рызкы болот дейт. Ал арам болуп, адал болуп, рызкынын ичине кире берет. Бирок туугандар, рызкы арам да рызкы болот деген сөз кыяматта эмне үчүн жооп берет деп суроо берип атасыз. Пенде туура эмес жол менен шашылып, шайтанга кулак салып ошону кылгандыгы үчүн ошо тандоосуна жооп берет. Митпейт да Аллахым сен жаратып бердиң рызкыны, ошон үчүн мен жедим да. Эми өзүң жаратып берген нерсеге мен эмне азаптабасың дебейт. Аллах айтат, анткени сен ошону каалагансың дейт. Мен адилеттүүмүн, жакшылыкты каалаганга да иманды берем, куфурду каалаганга да, капырлыкты каранга да ошонусун берем, көксөгөн нерсесин. Бирок кыяматта анын тандоосуна жараша эсеп кысап болот дейт. Түшүндүңүзбү тууган? Рызкынын арам нерсе рызкы болор бул бир маселе, эртең ага жооп берүү бул башка маселе. Бири экинчисине каршы келбейт тууган. Чубак сөз айткандай да.